саламатсызбы? Кайрадан менин факультетим берүүсү. Сиздер менен мен Нурзада Ульмасова. Мен математика жана информациялык технологиялар факультетинде экономист, программист адистигинде окуймун. Азыр болсо сиздерди дал ушул факультет тууралуу тааныштырып чыгамын. Окуу жайга электрондук пропуска менен гана кирүүгө болот. Бул биздин коопсуздугубуз үчүн курулган. Факультет 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун курамында физика-математика факультети деген ат менен түзүлгөн. 2002 жылдын 1-сентябрынан баштап факультеттеги адистиктердин санынын жана студенттердин контингентинин кескин көбөйгөндүгүнө байланыштуу факультет 2-ге бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө заман талабына ылайыкташтырылган 8 адистикти даярдап жатабыз. Мен ойлойм, биздин бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндүн заман талабына ылайыкташтырган иштер менен камсыз болуп атат. Анткени каалаган кесиптин ээси болбосун, ким болбосун компьютер менен байланышып жана бүгүнкү күн ошол нерсени талап кылып аткандыгы үчүн эч бир адистикти бүткөндөрүбүз мындай жумуш менен камсыз болбой калды деген түшүнүк жок да. Жок дегенде жеке иштешүүгө, жеке өз алдынча иштегендерге мүмкүнчүлүк жаралган компьютердик иштер менен иштешет. Басым жасап айтып кете алам, экономика тармагындагы адистиктер, программалоо тармагындагы адистиктер бардыгы иш менен камсыз болуп келишет. Окуу жайга тапшыруу бул жөн гана студенттик билет алып, күн бою китеп окуп отуруу дегендик эмес. Билим алууга кызыктар адам өз келечегин ойлоп, билбеген нерселерин үйрөнүү үчүн өзүнө кызыктуу шарттарды түзүп алууга жетишүүсү керек. Келгенден бери 4 жылдан бери жалаң гана спец сабагына эмес, ар кандай талим тарбия берүүчү сабактарды да үйрөндүм деп айта алам. Анткени МИД факультетинде жалаң гана өтө чыган, өтө күчтүү, өтө билимдүү мугалимдер сабак беришет. Бул программист кесиби мындай айтканда эч качан ачка калбайсың. Анткени замандын талабына ылайык кесип, азыр бардык эле тармак бизде технологиялашып кетпедиби? Анткени мисалы бир программа түзүш керек болсо, мисалы бизде чек ара деген болбойт. Америкада болсун, Германияда, Китайда кандай гана мамлекет болбосун, бир жерде отуруп, анын программасын түзүп, через интернет байланышып койсоң болот. Студенттер билим деңгээлин көтөрүү максатында ички жана сырткы мобилдүүлүк боюнча 6 айдан 1 жылга чейин чет жерде окуп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Биздин кадрлар заманбап, азыркы талап кылынып жаткан кадрлардан болуп эсептелет. Биз ошондуктан матап айта турган болсок, биздин факультеттен бүткөндөр эл мугалими, ошондой эле мектептин директору, мектептин завучтары, ошондой эле милициянын генералы атап айта турган болсок, Расул Райымбердиев, андан башка райондун акимдери чыккан биздин кадрлар азыркы мезгилде Россияда биринчи конкурс негизде кабыл алынганда дагы конкурста утуп чыгып, биздин көп кадрларыбыз азыркы мезгилде бир отделди башкарып, ошондой эле концерттердин ушул IT бөлүмүн башкарып жатат. Студенттердин сапаттуу билимге ээ болуусу үчүн заман талабына ылайыкташтырылган техникалык каражаттар менен камсыздалган. Азыркы учурда бизде 6 илимдин кандидаты, доценттер, 5 магистратураны бүткөн мугалимдер сабак берип атышат. Андан сырткары ошол студенттердин материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча атайын проекттерге катышып, мына быйылкы жылы 4100 евролук Германиялык грант Erasmus Plus'тун каржылоосунда атайын кабинеттерди түзүлүп, мына өзүңүздөр көрүп тургандай мындай телевизор, много функциональный телевизор деп коет. Телевизорлорду, проекторлор, акыркы үлгүдөгү Core i7 процессорлуу компьютерлер менен камсыздалды. Андан сырткары биз студенттер менен, анын ата-энелери менен тыгыз байланышта болуп, студенттерге заманбап, замандын талабына жараша кесиптерди берүүгө аракеттенип жатабыз. Мына быйылкы жылы биздин кафедранын базасында саламаттыкты сактоодогу информатика в здравоохранении деп аталат. Ошондой адис ачтык. Бул келечектеги ошол немистер каржылап, экинчи курстан баштап алар Германияда практиковать этип,
ошо жол киресинен бери төлөп 1500-300 евродон төлөп окута турган ушундай адистерди ачтабыз. Факультетте болсо студенттердин маданий эс алуусун камсыздоо үчүн ар түрдүү сынактар, спорттук оюндар уюштурулуп турат. Белгилей кетүүчү нерсе, окутуучулар обон созгондо аттуу маданий иш-чарада МИД факультетинин жамааты 2 жылдан бери биринчиликти бербей келүүдө. Нурзада Ольмазова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.